2021 Кыргыз Республикасына 6.167.200 доза вакцина алынып келинген. Анын ичинен 1.428.000 дозасы COVAX механизминин алкагында келген өлкөгө, 2.280.200 дозасы гуманитардык жардам катары келип түшкөн. 2.460.000 дозасы биздин республиканын бюджетинен сатылып алынган. Бүгүнкү күндө колдонулган вакциналардын саны 2.700.500 дозаны түзөт. Ал эми дагы колдонууга складтарда вакциналардын саны 4.800.700 доза. Бул дозалар дагы вакцина ала элек калк үчүн, анда сырткары жана биз айтып аткан бустердик вакцинацияга дагы колдонулат бул вакциналардын бардыгы. Албетте бул вакциналардын бардыгын жакшы сактап калуу үчүн, андан сырткары калктын бардыгына жеткирүү үчүн ошон менен эле бирге калкыбызды вакцинациялоо үчүн атайын ошол вакцинация пункттарында, Бишкек шаарында болобу, башка региондордо болобу, атайын материалдык техникалык базасын жакшыртуу керек болчу. Ошол материалдык техникалык базасын жакшыртуу үчүн Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 8 муздаткыч камералар сатылып алынган. Бул камералар +2, +8 градус температураны сактайт. Буга чейин эле андай холодильник камералар бар болчу, бирок бул баягы жаңы ковид илдетинен вакциналар келип жаткандыктан дагы сатылып алынган.